Assalamu alaikum урматтуу көрөрман. Биздин каналыбызга кош келипсиз. Көрүп турганыңыз Польша мамлекети, Борбор шаары Варшава. Ал эми тили поляк тили болуп эсептелинет. Жалпы аянты 312.679 км квадратты түзөт. Ал эми калкынын саны 38 миллион адам. Поляктардын негизги туткан дини католик дини болуп эсептелинет. Жана 87% католиктер түзөт. Өнөр жайы жана ички дуң продукциясы аябай өнүккөн мамлекет. 2018 жылдагы көрсөткүчү 1193 миллиард долларды түзөт. Ар бир адамдын башына эсептегенде 31430 доллардан тура келет. Ал эми Польшада жогорку окуу жайлары 500дөн ашуун мамлекеттик жана мамлекеттик эмес окуу жайлар бар. Сиз стипендиялык программаларга тапшыра аласыз. Алдыда көрүңүз. Салам чолпон деп мага салам. Эң биринчи өзүңүз жөнүндө бир аз кыскача маалымат берип кетсеңиз. Менин атым Чолпон Токтосунова. 22 жаштамын. Нарын облусунун Актала районунун Терек айылынан болом. Ошол жакта чоңоюп өскөм. Анан бакалаврга, жогорку окуу жайга Бишкек гуманитардык университетине эл аралык мамилелер факультетине тапшырган болчумун. Анан ал жакты бүтүп, азыр ошо магистратурада Польшада Катовице деген шаарында бизнес академиясы деген академияда билим алып жатам. Ошо кыскача маалымат ошондой. Чоң рахмат. Бул университетке тапшырууга эмне түрткү болду? Бул университетке тапшырууга негизи ошол бакалаврды 4-курста ошо окуп жатканда мындан ары эмне кылам? Кыргызстанда калып иштесемби, иштейин десем жумуш жок. Анан ошо магистратурада билимимди улантайын, Кыргызстандан эмес, ошо чет жерден улантайын деген ой менен ошо 4-курста бүт программаларга тапшырып, DART деген программа бар, Erasmus, Fulbright, ошол эле стипендиум Hungaricum, анан Турцияга же Түркия бурсалары ошонун баарына тапшырып чыккам. Анан кээ бирин өтпөй, анан акыркысы ошол Польшадагы азыркы окуп жаткан университеттин өзүнө аябай мындай тартты десем болот. Анткени бул жакта бекер окуу, стипендия. Анан кийин ошол мен каалаган азыр эл аралык бизнес менеджмент деген факультетти окуп жатам. Ошол тармак боюнча Польша эле эмес, Европадагы эң алдыңкы университеттердин бири экен да. Анан ошого тапшырдым, өтүп кеттим. Ошон үчүн азыр окуп жүрөм. Жакшы. Бул программа үчүн англис тилин кандай даражада билиш керек? Кандай даражада болсо керек? Мен тапшырып жатканда ошол жанагы TOEFL, анан IELTS деген эл аралык бир стандарт бар го, англис тилин текшерүүчү тест. Андай керектелген жок. Мен курска барып жүргөн эле ошо Advanced деген деңгээлдеги сертификатым бар болчу, ошону көрсөттүм. Бирок ага карабай Skype аркылуу интервью болду англис тилинде. Ошол жактан англис тилинде текшеришти десем болот. Бирок менин университетиме жанагы TOEFL, IELTS деген тесттер керектелген жок, андай талап коюшкан жок. Бирок мен ошо өзүм кошумчалап айта кетет элем, көптөгөн стипендиялык жана гранттык программалар сөзсүз түрдө TOEFL же IELTS'ты карайт.
ошон үчүн мен ошо жаштарга азыркы университетке тапшырайын деген студенттерге, абитуриенттерге айтып берип элем. 9 класстан баштап, вообще 7 класстан баштап эле ошол англис тилин окуп, TOEFL, IELTS тапшырганга аракет кылсын. Ошол сертификат болсо, бардык жолдор ачык болот эле да. Европага, Европага болобу, Америка Кошмо Штатына болобу, Канадага болобу, кайсыл жерде англис тилинде окуу болсо ошол жака бүт жол ачык да. жакшы. Бул университетке тапшырууда бир кандай тоскоолдуктар болду же кандай бир басамактарды өттүңүз? Бул университетке тапшырганда эч кандай кыйынчылык болгон жок. Мен ошол 4-курсту бүтүп атканда стипендиум Кунгарикум деген программага тапшырган элем. Бүт турларынан өтүп, 1-чи, 2-чи, 3-чү турдан өтүп, анан кийин ошо июль айында университет менен чакыруу барагын күтүп аткан болчумун. Ошол убакта мен менен кошо тапшырган студенттер баардыгы уже чакыруу барагын алып, Алматыга консульствого барып, визага тапшырып түшкөн эле. Анан мен ойлонуп, эмнеге мен дагы деле ала элекмин деп университеттин өзү менен байланышсам, кечиресиңер, квота жетпей калды, силер өткөн жоксуңар деген жооп келди. Мен таң калып, кандайча мен 3 турдан тең өтсөм, эмнеге мындай болуп калат десем, кечиресиңер, ушундай болду, бул жана темпус деген ошон жол болду деген жооп болду. Анан кийин ладно деп, анан өзүм ар кандай программаларды издеп баштадым. Google'дан эле Польшада досторум бар болчу. Алар айтышты, ошо университеттин өзүнүн сайтына эле карап, өзүнүн эле сайтынын ичинен эле программа издесең чыгат деди. Хорошо деп, ошо Польшадагы университеттерден программа издеп, ошол досторумду эле таап алдым. Ошонун мындай эле кыйынчылык турган жок. Бардык жана конкурстардан өттүм. Бүт талаптарга жооп бердим десем болот. Конкурстар жөнүндө кыскача айтып кетсең, кандай эссе жазылабы же кандай болот? Баштан баштап айтып берейин. Биринчи эле тапшырам деп чечим чыккандан кийин университеттин өзүнүн сайтында бир платформа бар. Өзүң жөнүндө маалымат жазасың, толтурасың. Ошонун баардыгын жетишкендигиң, кандай сертификаттар бар, кандай дипломдор бар, ошонун баарын толтурасың. Андан кийин мотивационное письмо деп коет. Кыргызчасын билбейт экенмин, ошондой жазасың. Эмнеге ушул университетке тапшыргым келди, эмнеге Польша окугум келди, келечекте өзүңдү кайсыл сферада көрөсүң деген мотивационный письмо жазасың. Анан мурунку иштеген жериңден болобу же окуган жериңден, профессордон болобу же өзүңдүн менеджериңден болобу рекомендательное письмо алышың керек. Ошондой талап коюнат. Анан университеттин мугалимдеринин артынан аябай эле көп чуркадым, жазып койгула деп. Алар болсо, ай сен өзүң эле жазып берчи, анан мен кол коюп коем деп коет. Андай болбойт, андай өтпөйт. Ошо көп эле чуркаган учурлар болду. Андан кийин англис тилин текшерүүчү сертификат аларды жүктөдүм. Ошонун баарын карап чыккандан кийин, бул биринчи турда, ошонун баарын карап чыккандан кийин онлайн интервьюга чакырат. Ошо сен биринчи турдан өттүң, формаңды сен жөнүндө маалымат карап чыктык, давай эми экинчи тур деп интервьюга чакырат.
Анан скайптан англис тилинде ошо университетиндеги 2 профессор менен интервью болот. Интервьюда суроолор ошондой эле эмнеге ушул университетке тапшырдың, эмнеге именно ушул сфераны тандадың, мурун эмне кылчу элең, эмне менен алектенчү элең, жетишкендиктериң кандай? Анан кийин келечекте өзүңдү кандай көргүң келет деген суроолорго жооп бересиң. Анан кийин интервью болгондон кийин 1 жуманын ичинде жооп алдым. Өттүңүз, токтойбуз деп анан кийин чакыруу барган жөн өттү. Анан виза документ толтуруп Алматыга консулдукка барып, визага тапшырып, 1 айдын ичинде виза алдым. Анан алып бул жакка келе бердим. Жакшы. Визаңызды Шенген визасы кылып алдыңызбы же Польшанын өзүнүн визасынбы? Польшанын өзүнүн визасын алдым, бирок эми Шенгенде эле да Польшанын визасы бар болсо бүт Европа же Шенген зонага кирип чыгып саякаттай берсең болот. Жакшы. Дагы мындай сурооз бар, эми магистратура мисалы Турцияда 2 жыл, Европада кандай бул система? Европада деле 2 жыл, бирок 2 жылга жеткирбей эле бул жакта эми предметтерди өзүң тандайсың да, модульдарды, кредиттерди өзүң тандайсың. Ошонун баарын канчалык тез жапсаң, ошончолук тез бүтөсүң деген да жооп да. Бирок негизи 2 жыл. Дипломдук иш англисче жазасыңар же эми польшача? Мына азыркы уже 1 жылын бүтүп атам, экзамендер башталып атат. Анан азыртадан эле бизге жанагы супервайзер деп коет эмеспи, руководитель ошону бөлүштүрүп, темаларды аныктап, давай баштагыла деди. Дипломдук иш, диссертация жазабыз, англис тилинде. Бул жакта аябай строго, башкадан көчүрүп же копи паст кылып, анан кийин башкага жаздырган бул жактан өтпөйт. Ошол. Түшүнүктүү. Барганда университет стипендиялуу болсо, стипендияңыз канча? Биздин окуу жайда стипендия кыргыз сом менен 18.000, 20.000 болуп калат. 20.000 болуп калат, бирок ал акча эми Европада бул жакта особенно кыздарга жетпейт. Анан кийин университеттин тууралуу ушул жана айта кетсем, биз келгенде расписаниямды көргөндө мен аябай таң калдым, анткени магистранттарга 6-чы жана дем алыш күнгө эле расписание коюп туруп, жумасына 2 жолу. Неге мындай деп мен профессордон сурасам, деканаттан сурасам, эми силердин жогорку билимиңер бар, силер бул жактан жумуштап иштей берсеңер болот. Ошон үчүн ошого ылайыктап биз 1 жумада 2 жолу расписание коюп бердик деди. Анан негизи ошондой 6-чы дем алыш күнү окуйбуз, бирок 2 күн эле окуган менен 12 саат окуйбуз. Эртең 8-8-ге чейин. Ошо стипендия боюнча ал жетпей турпайм, ошон үчүн азыр жумуштап, өзүмдүн кесибим боюнча десем болот, жумуштап, иштеп, үйдөгүлөргө да жардам берип дегендей, өзүмдүн бул жактагы
расходторун өзүм жаап ошондой ошондой. Жакшы, азаматсың. Иштегенге уруксат берилет да? Берилет. Бул жакта студенттер канча иштегиси келсе ошончо иштей берет. Кээ бир мамлекеттерде студенттерге жумасына 20 саат иштегенге болот деген закондор бар эмеспи? Бул жакта андай эмес. Студент канчалык иштей алса ошончо иштей берет. Ал жагынан аябай жакшы экен. Сиздин университетке тапшырууга кайсы сайттар аркылуу караса болот? Биздин университетке так болсо менин университетиме тапшырыш үчүн мен университеттин сайтына кирип эле ал жакта кандай бөлүмдөр бар, программалар бар, стипендиялык программа деген бөлүм бар. Жоксо стипендиясы жок эле ошондой обычный эле окуу. Ошо өзүмдүн университетимдин жеке сайтына кирип ошол жактан тапшырат. Азыр көрсөтөйүн десем, сайт жабык экен, анткени кийинки окуу жылга кабыл алуу жүрө элек, ошон үчүн сайт жабык экен да. Бирок азыр ошо мен университетиме тапшырат элем деген каалоочулар болсо жеке барагыма жазса, мен жардам берүүгө аракет кылам. Бул андан кийин сиздин жеке баракчаңызды таштап коебуз. Бул жактан байланыштап. Окууга кандай документтер керек белди? Ошол жөнүндө да кыскача айтып кетсеңиз. Окууга ошол жана мотивационный рекомендательное письмо деген документтерден тышкары университеттеги ошо бакалавр диплому, которумосу менен, англис тилинде которумосу менен нотариально заверять этип, ошентип даярдап тапшырасың. Андан кийин юстиция министрлигине барып, ал жактан да заверять этесиң. Андан кийин дагы башка кандай медсправка, анан Министерство образованиядан турсуновой телефон бакалаврды бүткөн башка университеттерге тапшырганга укугу бар деген справка керек. Ошондо аласың. Анан жанагындай спик, ВИЧ деген тесттен өтүп, анализ тапшырып, ошол документтериңди, ошол справкаларыңды алып келип, оригиналында алып келип бересиң. Котормо иштерин Кыргызстанда кылгандагы арзаныраак болот, Польшага караганда. Ооба, туура айттыңыз. Негизи бүт документтерди бул жакка келатканда Кыргызстандан котордуп, даярдап, жада калса сүрөткө чейин түшүп, көп сүрөткө түшүп, бул жакка алып келиш керек. Анткени ошондой жанагындай котормо, там сүрөткө түшүү деген документация нелери боюнча кымбат бул жакта. Түшүнүктүү. Эми бул алган стипендия акчаңыз жатаканыңыздагы стипендиянын ичине киреби же өзүңүз төлөйсүзбү? Жатакана өзүмдөн төлөнөт ошол акчанын ичинен. Бирок мен азыр жатаканада жашабайм. Анткени мен келгенде уже орундар калбай калыптыр. Жатакана боюнча айтып кетсем, мен досторум жашайт ал жерде. Аябай тыккан, таза, жаңы. Бир комнатада 2-3, 4 киши чейин жашашат экен. Ашканасы бир, туалет ваннасы бир. Бирок ал жакта баягы бүткүл дүйнөнүн бүткүл жанагы бурчтарынан келген студенттер бар да.
аябай кызыктуу да ал жака жашашчы. Ошол жакка бүткө кечигип калганым аябай өкүнөм. Ошондо жатакан арзан болуп калат же үйгө чыккан арзан болуп калабы? Экөө бирдей эле десем болот. Бирок эми квартирага чыкканда тандайсың да, мындай квартира жагат, чоңураагы жагат, же болбосо бир комнатада жалгыз жашашым керек. Ошого жарашат да эми. Мындай салыштырып көрсөң, мисалы бир комнатада 2-3 кыз менен жашайм десең, ошол эле жатакандан да. Да, мындай сурум бар. Мисалы, мен Европада жашап жатканда виза үчүн банкада бир кандайдыр бир акча болуусу керек болчу. Сизде да ошондой окуя болдубу? Ооба, мындай окуя болду. Анткени например, мен стипендия Хунгариком Венгрияга тапшырып атканда андай жок эле, бирок Польшаныкы бар экен. Эгерде ар бир консульствонун өзүнүн дагы тиешелүү закондору болсо керек. Ошол счетумда мынча акча бар деген справка алып барып бергем. Ал туура ошон үчүн. Түшүнүктүү. Суроолор барбы десем, суроо келет биринчи. Ал университетте 1 жылдай окуп калдыңыз, э? Ооба, 1 жылын бүтүп атат да. Кандай кызыктуу окуяларыңыз болду, эсте калаарлык? Мен жаңы ошо башында келип, университетине барып, документтеримди тапшырып, келишим түзүп, ошо документтеримдин оригиналын тапшырып атканда мага айтышты. Расписаниямды алсам болобу десем, окуу дароо эле башталып кетпейт. Баягы сырттан келген студенттерди чогултуп, биз ориентационная неделя деп коет экен. Баардык студенттерди чогултуп, шаардан чет жагына алып барып, Польшанын ар кандай ол жерлерине алып барып, оюн-суук уюштуруп, жатаканабызды, тамак ашыбызды бүт каржылап берди университет. Ошондо Польша аябай кооз өлкө, мамлекет экенин аябай көрдүм. Ошо 1 жума болду. 1 жумадан кийин университетибизге кайтып келип, анан кийин окуу башталды. Ошо эми окуу процессинде эң эле кызыктуу нерсе ошол 1 жума болду да. Андан кийин окуу бир күндө 12 саат окуу керек болду. Түшүнүктүү. Университеттин өзүнүн библиотекасы, китепканасы бар болсо, ошол жөнүндө айтып кетсең кандай? Ооба, университетинде баардыгы бар. Китепкана, ал жака бекер, кирүү бекер. Ар бир студент кирип, китептер орус тилинде дагы бар, англис тилинде көбүнчөсү, өздөрүнүн тилинде бар. Ар ким кирип эле окуй берсе болот. Андан тышкары спорт зал бар, бассейн бар. Студенттин баягы өнүгүшүнө бардык шарттар түзүлгөн. Жакшы. Китепканасы кандай деп? Смарт китепканабы же кандай? Смарт дегенибиз эми китепканада жөнөкөй китептен баштап компьютерге чейин бар.
Анан кийин университет студенттин өзүнүн каалоосуна да мындай жөнүндөкөй китеп окуйбу же компьютерден окуйбу ал өзүнө жараша. Так баардык шарттар түзүлгөн. Эң негизгиси бекер студенческий жана карта деп коет эмеспи? Ошону көрсөтүп эле кирип окуй берсең болот. Жакшы. Бул жакта суроо келди. Кандайсыңар дейт? Жакшы программа баштапсыңар. Чоң рахмат. Польшада экзамендер кандай жүргүзүлөт? Польшада могу кышкы сессияны тапшырып атканда кадимкидей эле кээ бир сабактар Кыргызстандагыдай эле жазуу түрүндө кадимкидей тест тапшырасың мугалимдин көзүнчө. Бирок биз магистрант болгон үчүн көп мугалимдер бизден жанагындай исследование жүргүзүү, ар кандай проекттерди ишке ашыруу, ошондой заданияларды көп берет. Ошондон кийин так мындай тест түрүндө жана бакалавр Кыргызстанда экзамендер кандай болсо андай аз бизде. Көбүнчө ошо исследование кылып, ар кандай проекттердин үстүнөн иштеп, ошентип экзамен тапшырабыз. Жакшы экен. Сурооңузга жооп алдыңыз деп сурооңузга жооп бердим деп ойлойм. Негизи эле окуу системасы боюнча айтып кетсем, бул жакта ошо предметтерди өзүң тандайсың, жаккан предметиңди окуйсуң, жакпаганыңды окубайсың деген сыяктуу. Мугалимдер аябай түшүнүктүү, баягы Кыргызстандагы окуу системасын жамандабайм, бирок Кыргызстанда мугалим келип, мына мен мону берем, ошону окуйсуң, ошону кайра экзаменде айтып бересиң дегендей эле го. Бул жакта андай эмес. Мугалим направление берет, студент ошону окуйт, анан дальше өзү өрчүтүп кетиш керек да ошон үчүн.